Замандаш саясий партиясынын жетекчилиги саясий кеңештин мүчөлөрү Кыргызстандын түштүк аймагында комитеттерди түзүп, эл менен жолугушуу өткөрүп жатат. Партиянын алгачкы иш сапары Баткен облусунан башталган. Бул жолу Ноокат, Араван райондорунан партияга кирген активисттер менен жолугушуу конференциясы өткөрүлдү. Мекен үчүн бир бололу замандаш деген ураанды карманып иш алып барган аймактык комитеттин мүчөлөрү партиянын жетекчилери жана кесиптештеринин алдына чыгып, Ноокатта, Араванда аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат беришти. Махмудов атындагы айылдык округдагы 100 орундук балдар бакчасынын капиталдык курулушуна жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Проект туtup, бул да проектти биз Бишкекке жиберди. Конференциянын жүрүшүндө Замандаш современник саясий партиясынын мүчөлөрү жана активисттери Араван району менен Ноокат районун бириктирип аймактык комитеттин мүчөлөрүн шайлашты. Ага 10 талапкер катталып, жыйындын катышуучулары Араван Ноокат аймактык комитетинин төрагалыгына Ахметжан Дыйкановду бир добуштан колдошту. Эске салсак, Замандаш саясий партиясынын республика боюнча 19 аймактык бөлүмү, 600дөн ашуун баштапкы уюмдары эл менен тыгыз иштешет. Бул 20-чы аймактык комитет болду. Ал эми бул райондордо көптөгөн көйгөйлөр бар экендигин белгилеген жаңы төрага элдин камын ойлоп көйгөйлүү маселени чечүүнү башкы максатка койду. Негизи эми Араван Ноокат райондор бул айыл чарба району болгону байланыштуу бизге жерибиз азыр тарып калган. Биринчиден ойлойм айыл чарбасын көтөрүш керек. Экинчиден ошо эки райондо суу проблемасы бар, өзгөчө Араван районунда. Сунун баары Ноокат районунан чыгат. Фаптар жетишпейт. Мына ошого негизги ошо багытты ишти алып барабыз деп ойлойм. Тынчтыкбек Ханыбек уулу 24 жашта. Ал 2 жыл мурун Замандаш партиясынын атынан Зулуев айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Өзү райондук билим берүү бөлүмүндө эсепчи бухгалтер болуп иштейт. Партияга киргендигине 4 жыл болгон. Ал эми депутат катары өз айылы үчүн жасаган иштери көп экендигин белгилеген бул мырза маданий жааттагы иш-чараларда жана кайрымдуулук иштерди жүргүзгөндүгүн айтат. Жалпы айыл өкмөт боюнча аялдарды бекер дарылоо, баягы медициналык көргөзүүдөн өткөрүү болду. Ушул эң чоң бир иш-чараларыбыздын бири. Жана ошондой эле мына мектептер арасындагы шайыр тапкычтар клубу деп окуучулар ортосундагы мыкты маданий эс алууларды өткөрөбүз. Партия өкүлдөрү ошондой эле Кара Суу шаары жана 16 айыл өкмөтүнүн лидерлери менен жолугушту. Иш-чара биримдикте гана биз курчпуз, биримдикте гана биз мамлекетпиз деген таамай айтылган ойлор Замандаш современник саясий партиясынын мүчөлөрү тарабынан мамлекетти бекемдөөгө жана өлкөбүздүн өнүгүүсүнө багытталган ойлор ортого салынды. Бир девиз менен кетелик. Биз бара берелик, бирок биз пара бербейле бололу. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, мамлекет үчүн кызмат кылалык, бирге бололу. Элдин маанайын байкап, эл менен кеңешип, акылдашып деген бир негизги максатта. Андан сырткары ошо 2012 жылы Замандаш современник саясий партиясынын көптөгөн жерлерде, аймактарда депутаттар шайланган. Ошол депутаттардын ишмердүүлүгү менен да таанышып жатабыз. Негизи Замандаш современник саясий партиясы 2007 жылы Орусия менен Казакстандагы кыргыз диаспораларынын Замандаш бирикмесинин негизинде түзүлгөн. Партияны маркум Муктар Өмүраконов түптөп, көбүнчө чет өлкөдө жүргөн кыргыз мигранттарын ишке жайгаштырып, укуктарын коргоп, көптөгөн жардамдарды берип жүргөндүгү белгилүү. Ал эми партия калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу, калктын социалдык жактан корголбогон катмарына колдоо көрсөтүү, медициналык акысыз жардам менен камсыздоо, сапаттуу билим берүү жана башка көптөгөн максаттары бар. Баткен, Ош, Жалал Абад областындагы биздин партиялаштарга, комитеттин мүчөлөрүнө, ошол жергиликтүү бийликте бүгүнкү күнү өзлөрүнүн кызматтарын өтөп аткан биздин депутаттарга жолугуп, көйгөйлөр маселелерин угуу, эл менен сүйлөшүү. Иш-чаранын жүрүшүндө партияда үзүрлүү эмгектенген аймак тургундары ардак баракчалар менен сыйланды. Ошондой эле Замандаш современник саясий партиясынын төрагасы Сапарбек Асанов Кара Сууда жаңыдан курулуп жаткан бала бакчага партиянын эсебинен акчалай жардам көрсөттү. Бул да чек эмес деген партия өкүлдөрү дагы да алыскы райондорду кыдырып жолугушууларды улантышаарын билдиришет. Адыл Акжол уулу, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары.